Ассаламу алейкум. Мен бажы тармағы бойынша адыс емесмін. Бажы менен кызматташып, ага ишим түшкүдөй бизнестерди кылган эмесмин. Бирок азыр сөзүңүздө айттыңыз, буга чейин тергөө функциясы бажы кызматында болгон деп, 2016 жылга чейин. 1993 жылдан баштап, туурабы? 1998 жылдан баштап. 98 жылдан баштап 2016 жылга чейин тергөө функциясы болгон экен. Жөнөкөй гана логика, жөнөкөй гана факт. Мына ушул жылдары бажы структурасында коррупция аябай гүлдөгөндө эң апогеясына жеткен. Эгер ушул тергөө функциясы бажы системасынын жакшы иштешине шарт түзүп берсе, ошол жылдары коррупция болбойт эле да. Эмне үчүн кайрадан алып келип атабыз? 2016 эми жыргагандан, зериккенден муну жойбосо керек эле да. Бул логикалык гана суроо. Мен өзүм түшүнгүм келип берип атам, ушуга бир ынандырып жооп бериңизчи. Себеби мен добуш берем да азыр. Ошол жылдары чындап коррупция ушунчалык гүлдөгөн. Азыркы легендардуу мен тырмакчанын ичинде айтып атам. Адамдар ошол системадан ошо мезгилдерде чыккан. Бирок бир эле мезгилде мен билбептирмин, тергөө функциясы болгон экен. Эмне үчүн аларды байкаган жок, эмне үчүн аларды кармаган жок, эмне үчүн аларга карата бир чара көргөн жок ошол мезгилдеги ыйгарымдуулар менен ошол мезгилдеги структуралар. Жооп бере аласызбы ушуга? Туура айтасыз, тергөө функциясы болгон. Ал кезде ошол кездерде эмес, ошол кездерден тартып 2021 жылга чейин коррупциялык иштер, коррупциялык схемалар иштеп турган. Андан берки жылдардан баштап биз схемандагы, системандагы толугу менен сындырдык. Азыркы күндө жалпылаштырып айтканда ошо ЭАЭП өлкөлөрүндөгү товар ташууда биздин тышкы соода экономикалык иштерге катышкан жарандар биздики эле эмес, башка ЭАЭП өлкөлөрүнө катышкан, башка үчүнчү мамлекеттер менен болгон экономикалык, соода экономикалык мамилелерин жөнгө салууда, анын ичинде кылмыштарга каршы күрөшүү, аларга алдын ала бөгөт коюуда бүгүнкү күндө зарылчылык келип чыккандыктан келип отурабыз. Демек, азыр бүгүн бажы кызматынын иштөө тартиби башка, талап башка, ошол себептен тергөөнүн иштеши дагы бул жогорку деңгээлде болот деп ишендирип кете алам. Эгер ошо тергөө функциясы бар болуп, анда ошол мезгилде баягындай бир легендардуу коррупционерлер чыкпаганда мен ойлонот элем да. Ушул тергөө функциясын алып койгондон кийин чыкса, айтмакмын, кап, алып койгондон кийин ушундай болуп кетиптир. Азыр кайра киргизиш керек деп. Мен ушул логикага түшүнө албадым. Экинчиси, айтып атпайсызбы, азыр МВД, Ички иштер министрлигиде ушул функция бар, туурабы? Тергөө функциясы, бажы маселелери боюнча. Кайталоо болуп калбайбы, дублирование, экөөндө тең болуп калбайбы? Сиздерге берилгенден кийин алардан алынабы же эки тарапта тең болобу? Жок, кайталанып калынбайт, анткени жогоруда айтылган 3 берене боюнча бажы кызматы ишти алып барат жана Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитети алып барат. Бул эмне себептен? Бажы иш чөйрөсүндөгү, бажы алакасында болгон кылмыштуу фактыларды бажы тергейт. Бир кылмыштын ичинен башка дагы эпизоддор чыгып кетсе, аны подследственности башка прокуратуранын укуктук баасынан кийин ал материалдарды, бир кылмыштан чыккан эпизод башка кылмыштарды башка тийиштүү органдарга, Ички иштер министрлигине, Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитеттерине биз өткөрүп беребиз. Койчу көп болсо, кой арамөлөт болбош керек да. Баягы так бөлүшүп албаса, ишкердин шору болот. Түшүнө албай биздин шорубуз болот. Анан кийин жанагындай бир устуккан бөлүшкөндөй мамиле болуп кетпесин. Эми мен жеке сизге ишенем, бирок бул адам фактору. Сизден кийин кандай адам келет, аны да Алла Таала билет. Ошо мезгилде сиз азыр коррупцияга каршы деп түзүп аткан механизмдер, схемалар коррупцияга иштеп калышы да мүмкүн деген ойду айткым келип атат. Кийинки суроо, сиз айтып атпайсызбы, биз азыр бажы биримдигиндебиз, ЭАЭПтебиз, ошон үчүн аларда да ушундай. Биз ошого ыңгайлашып, мындай эриш аркак иштеп кетишибиз керек, бул аябай керек деп атасыз. Бирок бизди бажы биримдигине алып кирген президенттин убагында ушул функция алыныптыр. Мен түшүнө албадым ошону. Билесизби, Атамбаевдин убагында киргенбиз, ал киши аябай ушунун тараптары болгон. Бирок ошонун убагында сиздерден тергөө укугун алып койгон экен. Анан сиз кайра айтып атасыз, бажы биримдигине байланыштуу биз кайра муну калыбына келтирибиз керек деп. Муну түшүндүрүп бере аласызбы? Эми баягы бажы биримдигине 2015 жылы кирдик.
2016 алып атасыздар. 2016 Аз кайра атасыз, киргизиш керек, биз бажы биримдигинде деп атасыз. Түшүнүп айтам да. 2016 жылы тергөө функциясы салынып атат. Ал кезде баягы тергөө органдары бирдиктүү иштерди жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүлөрдү бир орган, бирдиктүү орган баягы түзөт, ишти алып барсын деген пикир менен болсо керек. Эми азыр ал кезде биздин тергөө функциябыз каржы полициясына өткөрүлүп берилген да. Ал эми азыркы күндө каржы полициясы жок. Экономикалык кылмыштарга багыт алган болчу каржы полициясы. Ошол кезде азыркы күндө жок болгондугуна байланыштуу биз кайрадан сурап атабыз. Бирок мен муну менен эмнени айткым келет, башка укук коргоо органдарына ишенбөөчүлүк жок бизде. Тескерисинче биз өзүбүздүн чөйрөбүздө, бажы чөйрөсүндө, бажы тармагында болгон кылмыштуу иштерди гана сурап келип атабыз. Демек, экономикалык багытты мурда каржы полициясы ишти алып барган, азыркы күндө жоктугуна байланыштуу ошол себептен биз зарылчылык пайда болду деп учурдан пайдаланып биз азыр сурап атабыз. Турмушта далайда жолу далилденген бир аксиома бар да, кичине ыйгарым ук берип койсоң эле ошолор бир коррупциянын башаты болуп калчу эле. Ушул жагын бир көзөмөлдөңүздөр эгерде колдоно турган болсо. Чоң рахмат.